Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бишкектеги Ас-Сабур атындагы мечиттин имамы Эркинбек уулу Талгатбек болмокчу. Ассаламу алейкум, көрсөтүүгө кош келиңиз. Алейкум салам. Талгат мырза, буйруса жакында орозого кандай даярдануубуз керек? Замандаштарыбыз WhatsApp жана башка социалдык түйүндөрдө бири-бирине жөнөтүп таркатып жаткан кээ бир маалыматтар туурасында болмокчу. Жакында Имам Саракси атындагы башкы мечитте Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жана айрымдуу инсандар менен биргеликте коронавирусту алдын алуу максатында тилөө өткөрүштү. Аллах Таала баарыбызга тынчтык, амандык берсин, элибизге тынчтык, берекесин берсин, ар кандай кызык баладан Кудай сактаган болсун. Негизи шариятыбызда бул тилөө деп кыргыз элибиз айтат, ата-бабаларыбыз кылып келген нерсе. Кээ бир жерлерде тилөө дейт, кээ бир жерлерде Кудай кылуу деп коет. Бул бизге ата-бабабыз кылып келген салт. Шариятыбызда эгерде салт шариятка дал келип, каршы келбесе, аны кармануу милдет болуп эсептелинет. Ошондуктан биз бул нерсени кылсак эң жакшы болот. Негиле садака дегенде, бул садака адамды ар кандай кырсыктардан, балелерден, оорулардан алдын алат да. Ооруларды, кырсыктарды, балелерди тосот Кудайдан келген. Ошондуктан ата-бабаларыбыз ушундай бир кыйынчылык мезгилде Кудайдан бир жардам, береке сурап, элге, жерге, бир дыйканчылыкта береке болсун деп кылып келишкен. Тилөө деп ошол жандык союп, элдерди чогултуп, ушундай максатты кылып келишкен. Ошондуктан бул нерсе эң жакшы болду. Бул нерсени азыр коронавирус деген бир бале дүйнө элин каптап атат. Ушул себептүү көптөгөн чек аралар жабылып, ушундай кыйынчылык болуп атат. Биздин элибизге дагы ушундай кыйынчылык бале келбеш үчүн биз ар бирибиз ушундай бир тилөөлөрдү Кудай дейбизби өткөзүп, Кудайдан тиленип дуа кылсак бул эң жакшы көрүнүш болот. Албетте сүннөттү кармануу менен биз көп балелердин алдын алган болобуз. Оорунун алдын алуу боюнча кандай сүннөттөрдү аткаруу дурус болуп эсептелет? Оору негизи Аллах Тааланын берилген бир сыноо. Ар бир адам бул оору келгенде өзүн бир мындай шок абалда албастан, буну бир сыноо катары, Кудай Таала мени сынап атат, балким мунун артынан жакшылык бар деген максатта гана кабыл алыш керек. Ошондо бул оорудан айыгуу жеңил болот. Анткени бир кыйынчылык келсе, адам ошол нерсеге кайра кайгырып, ойлоно берген болсо, кайра күчөп кетиши мүмкүн. Иммунитет деп коет го. Адам мисалы көп кайгыра берген болсо, шок боло берген болсо, анда иммунитети азайып, дагы чалдыгышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул ооруну туура кабыл алыш керек. Ошол менен биргеликте ал ооруга да даяр болуш керек. Мисалы оору келиштен алдын ар бир нерсени алдын алган жакшы да. Пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтү, мисалы тамакка келгенде колду таза жууп, анан тамакка отургула дейт. Мына ушул дагы колдогу вирус нерселерди алдын алат. Азыр соцсеттерде талкуулап атат, колду кантип жууш керек, мындай лазер менен көрсөтүп, мындай вирустар кайсы жерде болот, кантип жууш керек. Карап отурсаң сүннөт, дал сүннөт. Ошол манжалардын араларын жууш керек деп пайгамбарыбыз бизге да көрсөтүп кеткен, ушундай кылып жууш керек. Демек, колду ушундай ар бир тамактан алдын жууса, бул сүннөт. Демек, бир ооруларды, вирустарды алдын алып атат. Жана башка, мисалы, шариятыбызда ар бир нерсеге жол көрсөтүп кеткен да. Ислам дининчелик башка эч бир динде жол көрсөтпөйт. Жада калса, дааратканага барып, кантип отур керек экендигин дагы көрсөтүп кеткен да. Бул дагы медицинадан көптөгөн бир ооруларды алдын алат экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз кандай сүннөт болбосун, бардыгын туура аткарган болсо, ар бир оорунда алдын алат сөзсүз түрдө. Тамактанаар алдында бисмиллах деген сөздү айтуу менен баштап, жана сүннөт болгон эгерде тамактанаар алдында туздан бир аз биз даам татып койсок, бул дагы көптөгөн оорулардын алдын алат деп айтылып келет. Жакында орозо. Ушул орозону алдын ала ким биринчилерден болуп жеткирсе алат деп көп WhatsApp'тарга келген SMS жолдомолор бар. Бири-бирибизге замандаштарыбыздын баары таркатат. Кээ бири билген акыбалда, кээ бири билбеген акыбалда күнөөкөр болуп жатышат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен казаба алайя мутааммидан фальятабава мақадаhu минан нар." Кимде-ким менин атымдан жалган сүйлөй турган болсо, анда ал өз ордун тозоктон дайырдай берсин дейт. Ошондуктан мындай SMS-терге биз такыр көңүл бурбашыбыз керек. Бул SMS-тер эч качан бизди бейишке киргизбейт. SMS эч качан тозоктон куткарбайт. Эч качан бизди
жөнөтпөй койсо күнөө болот деген нерсе болбойт. Жакын арада Куран китебин колуна албаган адамдар деле Куран китебинен пайгамбарыбыздын кирпиги чыгыптыр деп ушул маалымат аябай тез таркады да. Жалган маалыматты жеткирген адамга кандай жаза болот? Ооба, бул дагы аябай талкуу болуп атат. Ошо Түркиядан бир аял түшүндө көрүптүр, кыл чыгыптыр. Ошо нерсе коронавирустан жукпайт экен деген сыяктуу бул такыр туура эмес. Негизи эле бир жакшылыктын күчү элибизде ушундай айтылат экен. Жакшылыктын күчү бир арстанын күчүнө барабар депчи. Жамандыктын күчү 1000 арстанын күчүнө барабар депчи. Жакшылык эч качан мындай жайылбайт да. Жамандык дароо жайылып кетет да. Ошон үчүн бир мындай нерселерден этият болушубуз керек, сактанышыбыз керек да. Орозо башталарына аз калды. Биз орозого кандай даярданышыбыз керек? Рамазан айы бул айда Куран түшкөн. Рамазан айы Курандын айы. Акылман адам негизи ар бир ишке алдын ала даярданат экен. Биз кайсы тараптан даярданабыз, кантип даярданабыз? Адамдар орозого даярданыш үчүн ар кандай азыктарды алып, же бир оюн зоокторду уюштуруп, же болбосо бир сериалдарды алып убакыт өткөрүш үчүн ушундай сыяктуу даярданышат. Кээ бир бул туура эмес даярдануу. Пайгамбарыбыз айтат, ар айда 3 күндөн орозо туттургула. Мына ушул орозо ар дайым орозо туткан менен барабар дейт. Жана пайгамбарыбыз ар дайым дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү орозо туттурган. Мына ушул алдын ала даярдык. Рамазан айы дароо кирип келгени менен адамдар дароо орозо тутса, бир аз кыйналышы мүмкүн. Рамазан айы негизи мусулмандын сезону деп койсок болот да. Сооп жыйноо сезону. Ар бир жакшылыкка Аллах Таала 700ге чейин сооп берип аткан болсо, демек ошолорду алып калышыбыз керек. Спортсмен деп коелу, спорт чеберлери бир көнүгүүлөрдү аткарыш үчүн алдын ала разминка деп коет да. Даярданып алышат, денесин кызытып. Ошол разминка кылганда калган кыйын көнүгүүлөр дагы оңой жасап кетет. Дал ошол сымал адам дагы Рамазан айына алдын ала даярданса, Рамазандын ичиндеги кыйынчылыктарды эч кыйынчылык болуп сезбей калат да. Ибадатты толук кандуу көптөгөн ибадатты кылып алат. Мисалы, Рамазан айында 30 күн таравих намазы бар. 20 рекеттен окулат. Дароо кирген адам бир аз кыйналышы мүмкүн. Себеби буга далил Рамазан айы кирип келиши менен элдин баары мечиттерибизде толот. 5 күн 10 күн өткөндөн кийин баягы адамдын баардыгы кетип калышат да. Эмнеге? Даярдык жок. Бардыны келди, 20 рекеттен окугандан кийин адамдар кыйналып кетет дагы, келбей коюшу мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала даярданыш керек. Кандай? 15 мүнөт күнүнө 15 мүнөт зикир, Куран, намаз. Мына ушуларга 15 эле мүнөт, ашыкча дагы эмес, 15 мүнөт ушул ибадаттарга көңүл буруп койсо, убакыт берип койсо, бул даярдык болот. Эң көп кылына турган амал бул Рамазан айында Куран окуш керек. Анткени мына ушул Рамазан айы улук болду эмне үчүн? Бул айда Куран түшкөндүгү үчүн. Аллахтын каламы болгон, ыйык болгон Куран түштү, ошол себептүү бул Рамазан айы улуу болуп атат. Курандын айы дедик. Куранды өтө көп окуш керек. Анын үчүн алдын ала окуш керек. Күнүнө 1 бет, же 2 бет, же 3, же 4. Болду, ушу жетет. Неге эле Рамазан айы орозодо деген адамдар көбүнчө баягы тамак аштан, ичимдиктен гана өзүн тыйып, калган башка нерселерден тыйылбай калат да. Мисалы, көзүн тыйбайт, тилин тыйбайт, башка эле баягы эле иштерди кыла берет. Пайгамбарыбыз айтат, адамдар бар Рамазан айында ачкачылыктан, чаңкактан башка эч нерсе пайда таппайт дейт. Орозо тутканда деги эле ушул чаңкоодон, тамактан эле, суудан эле тыйылбастан көздүн да орозосу болот, тилдин да орозосу болот, кулактын дагы, денесин да орозосу болот. Жан дүйнөнүн орозосу бул биринчиден тобо келтирүү керек. Күнөөлөргө тобо келтирүү керек. Мына ушул кылган күнөөгө тобо келтирип, Рамазан айына бир күнөөсү кечирилген абалда кирип барсак эң жакшы болот да. Дуаларды көп кылыш керек. Рамазан айын келиштен алдын сахабалар көп дуа кылышкан, 6 ай бою дуа кылган дейт. Аллахым бизди Рамазан айына эсен аман жеткире көр деп. Андан сырткары бул кубаныч айы. Мына ушул кубанычты элдерге, кошуналарга, бала чака, үй бүлөлөргө тартуулаш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бишкектеги Ас-Сабур атындагы мечиттин имамы Эркинбек уулу Талгатбек болду. Биз сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.